al gün. Tik 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 tik. Gözüme kara, çındık bilgin gelse sözüme kara. Kulak durgun gelse özüme kara. Makul olgun gelse hiç kimmenin akıldaşma. Öz gözümenin kara. Aziyam çıkıp kaldı kere olbayım. Anamın kol menen kazı ile ışlanganı tartıp tege otağız. Su var, ağı otadı. Küçüttürü koyup koyduk. Tege bitsek bir kalağız. Bek bolsun jardan beri otadı. Anda abdığаны келетат. Assalamu alaikum, hurmattуу Багыс Түрек каналынын көрүүчүлөр, кутман күн. Бүгүн 12 март, Ошто малина тегип аткан мезгилибиз. Малинанын сорту Полька, Беларусиядан келген, 50 сомдон. Сатып атканбыз. Күзүндө тиккенбиз, азыр кийинки партиядан азыр тегип атабыз. Малиналарды мынакей көрүп атасыздар. Өнүп даяр болуп турат. Малинанын аралыгын 1,5 метр аралыктан койдук. Бактын арасы. Бак негизинен алма, ортосуна шабдалы тегилген. Тамчылатып суугаруу менен суугарылат. Малинаны дагы буйруса тамчылатып суугаруу менен суугарабыз. Азыр малинаны кантип тегип атабыз? Көрсөтүп берейин. Күзүндө айдап койгонбуз жерде. Азыр лункасын казып туруп эле чукур казып салып коюп атабыз. 50 грамм. Мына көкмөк болгон бул суперфосфат. Суперфосфатты салабыз. Анан алып барып тегип атабыз. 2 малинанын ортолугу. Кандагы эң чоң ката бул малинаны терең же болбосо жарым жартылай көмүп коюу. Мына көрүп турасыздар, жаңы өсүндү. Мына ушул нерсе жердин бетине жакын болуш керек. Мына ушул эгер чукурда калып калган болсо, анда бул чыга албастан кургап калат. Өтө терең дагы эмес. Өтө бийик дагы тикпеш керек да, мына ушундай болуш керек. Анан асты жакшылап жаап коюш керек. Эгер муну мынтип дебелеп чыга турган болсок, мына сынып кала турган болсо, катып кала турган болсо, анда чыкпай калат. 1 метр жерде күчөнгөндө бул малина 1 метр аралыкта кеминде 20 түп малинага чейин көбөйөт.